Assalamu alaikum Kırgız elim. Ben uşu çüyenin atынан kayırlattım bu hazırkı talap koy Sadır Japarov'a. Tegereğin barın banditlerмен толтырып алдың ғой? Тура емес мынакей. Biz бийликке 5-inde adiletsizlik болған үшін çıktık da karşı olupçu. Қазір ошо Бириндикке, Бекедимге, Кыргызстанга чуркан байлардын баардын бүт уялы менен сени колдоп чуркап жүрүшөт. Адилеттүүлүк каякта? Элим менен болом деп коюп бүт баардын туура эмес кетип баратат го сеники. Биз чүйени сага каршыбыз, колдой албайбыз. Каяктагы адилеттүүлүк? Айткан сөзүң баары калп болуп калды. Эмне деп айткан эле? Кумтөрдү элге алып берем деп коюп чыккандай кумтөрдү алтын калбай калды. Райым миллион камалат деп камалбай калды. Райым ушу Райымдын азабына мынакей соронбай кетип калды кызматынан. Эми азыр тиги баарын тең минтип коюп кыйратамын жомок айтыпчы. Анда эмнедин баарын токтоткула. Биз каршыбыз могу чүйел. Сени колдобойбуз биз чынында эле. Колдобойбузбу жигиттер? Колдобойбуз. Нааразыбыз. Бүт байлар менен кетип бартасыздар монтуп эметип. Карапай менен унутуп койдуңар. Алдында жомогуңар токтоткула. Assalamu alaikum Kırgız kalkım. Mınakey bugün çoğulup atkan sebebimiz Tokmok şaharının elinin atынан жанагы Sarıözen çüydün elinin atынан süйлөгөн 15 kişiге biz de bir жооптулук болду дедик эле. Садыр Нуркочоевичке антип айтканыңыздарга укугуңуздар жок. Кудай буйруса Кыргыздын президенти болот деп тилек кылып атабыз. Ошону Кудай таала насип кылсын. Садырды колдойбузбу туугандар? Ассаламу алейкум жалпы жамаат кыргызстандыктар. Биз чогулган себебибиз Садыр Нуркочоев боюнча 15-20 киши чогулуп эле интрига кылбагыла. Биякта да көп улут жашайт. Өзбек, дунган, орус, кыргыз баары Садыр Нуркочоевич менен биз. Буюрса Кыргыз элин биз баарына ишенебиз. 10-январда туура тандоо кыласыңар. Буюрса Садыр Жапаров. Биз сиз мененбиз. Эл сиз менен Садырды колдойбузбу жигиттер? Колдойбуз. Колдойбуз. Assalamu alaikum урматтуу кыргыз калкым. Кең Sarıözen чүйдүн жалпы жаштардын атынан кайрылуу жасап атабыз. 30 жылдан бери кыргыз элибизди, кыргыз журтубузду ушундай саска тыгып келген, башкарып келген башчыларыбыздын анча-мынча тилине кирип, бир 15 чакты бир туугандарыбыз Садыр Жапаровго каршы сүйлөптүр. Албетте ошондой туңгуйукка тыгып келген кыргыз элибизди жарытпай келген, кыргыз жерибизди ушу өстүрбөй келген ошо башчыларыбыздын тилине кирип мындай сөздү сүйлөөдөн алыс болуңуздар урматтуу бир туугандар. Мына Кең Sarıözen чүйүбүз кенен эл, кенен эли кенен, жери кенен, ошо жалпы элдин атынан сүйлөбөңүздөр, жалпы журттун атынан сүйлөбөңүздөр. Биз албетте мына турган жалпы Кең Sarıözen чүй бир туугандар, жалпы жаштар Садыр Жапаровду тандайбыз, Садыр Жапаровду колдойбуз. Керек болсо Садыр Жапаровду колдоп, Борборго болобу, Бишкекке болобу, 1 ай болобу, 2 ай болобу барып жатып да калабыз. Жалпы биздин тандообуз, жалпы биздин колдообуз, чүй элинин, чүй жеринин колдоосу бул бир гана Садыр Жапаров. Кандидаттар арасында ушу тарыхта болуп көрбөгөндөй, Кыргыздан чыккан, карапайым калктын катарынан чыккан, такыр бир болуп көрбөгөн улуттук лидер бул чыныгы Садыр Жапаров. Чүй районунун жаштары, чүй районунун элдери, чүй районунун тургундары, чүй эли колдойбуз. Садыр Жапаровду колдойбузбу? Колдойбуз, колдойбуз, колдойбуз. Садыр! 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 Assalamu alaikum Kırgız eli, саламатсыңар мекендештер. Биз кече бир соц тармактарда Ысык Ата районунун тургунунун сөздөрү жүрөт. Садыр Жапаровго кайрымдуу эмес тууралуу сөздөр бар экен. Ошол сөздөрдү силер общий жай Чүй областынын атынан айтып турсуз. Анын истеген туура эмес. Берде артында деген мен артында Жайыл районунун жаштары, тургундары жыйналып турат. Ошону силер информацияны кайдан алдыңыздар? Жайыл району силерге бир жеткиздиби? Биз Садыр Жапаров эмеспиз, биз колдобойбуз деп. Мына кече күнү бизге Садыр Жапаров Жайыл районунда Кара Балта шаарына келип кетти үчүндө. Элдин чогулганын сурабак эле эле. Элдин Жапаровду баары колдогону азырча эле танымдары. Садыр Жапаров үмүтүбүз чоң. Жайыл районунун жаштары Садыр Жапаровду колдойт. Биз Садыр Жапаровду колдойбуз. Ассаламу алейкум урматтуу кыргызстандыктар. Талапкерлерге болгон акыркы видео кароолор боюнча Ысык Атанын жаштары өз ой пикирибизди билдирип коелу деп чечтик. Жалпы элдин атынан айтыш бул чоң жоопкерчилик. Ар бир жаран өз тандоосу менен, чоң үмүт менен, терең ишенич менен татыктуу талапкерди тандаш керек. Туурабы жигиттер? Туура!